Başta bile. Bırak sizi gördük ketip atkanlar dağı üniversitetin sürekli çıktı biz. Kuşanızı bayrak, ayvayı tanımalık bayradık. Çoğun ulum. Hazır şu. Dekanda kızmat işlevden. Kede kalan. Kanday zaman içerisinde buluşup etkenden. Uşaktan altın balıkla ben işemden. Adam özünün balığını işeriş gerek. Özünün maksatına, özünün gücünü işeriş gerek de oynayın da. Siz bizim studentlerden sürekli muallim mesela bizim muallimlerden yetekçisi, mıқты yetekçisiz. Size amel xatarı yaxşı biliriz. Sabaqlarınızı yaxşı qaldırmay qatışqanға hareket qilamiz. Biroq jeke жашооңуздағы qiziqchiliklar бар. Studentlerden har birinden so'rab, sizin жашооңузга qiziqqan so'rovlarni жыйнап келдик. Ошол so'rovlarga sizden интервью алайын деп. Ağay, interview aslında manayız qanday? Жақсы мынандай жақсы. Рахмат. Чарчагансызбы? Жоқ. Кеч болуп калды азыр. Жоқ. Суроолорго жооп бергенге келесиздер. Даярмын. Başta бергиле. Жашыңызда алда қойған мақсатыңыз қандай еді? Қойған мақсаттарыңыздың қайсы біріне жете аласыз? Рахмат. Жаштығымда мектепте оқып жүрген мезгілде ошол математика боюнча ушул адис болсом деген оюм бар эле. Тагыраак айтканда ошо математика мугалими болсом деп ойлочу элем. Чындыгында мына ушул тилегим ишке ашып, Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна 1971-жылы биринчи курста тапшырып, 1975-жылы артыкчылык диплом менен бүттүм. Ушул институтта калып калдым. Ошондон бери мына математика мугалими, азыр бүгүнкү күндө эми ушул информациялык технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу программирование жагына өтүп, ошол информатика жактында дагы сабак берип жүрөм. Şu ağay burada matematika убагында математиканы окугандан кантип программированияга аралашып калды экен, кантип кызыгып калды экен деп кызыгышат экен биздин студенттер. Жакшы. Бул окуя мындай болду. Мен ошол Ташкенттен аспирантураны бүтүп, илимдин кандидаты болуп келгенден кийин 1993-жылы ошол информатика деген кафедра бар болчу. Ошол информатика кафедрасына кафедра башчылыгын сунуштоо этабы башталып калды. Эми өзүңөр билесиңер, кафедра башчысы илимдин кандидаты болуш керек, доцент болуш керек деген талаптар бар да. Анан мени сунуштап калышты. Анан мен айттым, мен эми дифференциалдык теңдемелер боюнча адис болсом, информатика боюнча анча деле терең билбеймин десем, коллегалар айтып барышты. Сен аракетчисиң, сен үйрөнүп кетесиң. Өтүп иштей бер, ушул күчөтүш керек. Ушул бакытты деп калды. Анан ойлонуп, майлы эми азыр талап ушундай болуп атса, аракет кылып көрөйүн деп, ошол жылдан баштап анан информатика кафедрасынын башчысы кызматына шайландым. Ошондон кийин түшүндүм. Демек, бул информатика, информациялык технология бул келечектин иши экен. Биздин өнүгүшүбүзгө ушул негизги өбөлгө боло турган багыттардын бири экендигин түшүндүм. Ошондуктан ушул кафедраны өнүктүрүү максатында биринчи кафедранын атын прикладдык математика жана информатика деп өзгөрткөнгө аракет кылдым. Ошондо өзгөрүү болду. Ошондой эле эми информатиканын өзү бул математика менен байланышкан
өндүрүш менен байланышкан болгондуктан ушул багытта адистерди даярдашыбыз керек да. Ошол жылдары прикладная математика жана информатика деген адистикти ачканбыз. Ошол мезгилде 3 кыргыз группа, анан 2 орус группа адистерди алганбыз да. Демек ошондо студенттер дагы жакшы түшүнүп жаткан экен. Аябагандай көп студенттер тапшырган да. Андан кийин Пафтас адистигин ачтык. Информационный система технология экономика деген адистерди ачтык. Ушинтип факультетибиз өсүп өнүгүп жакшы жыйылтырга жете баштады да. Ушундай болду. Анан айтсаңыз, ушул кесипти тандагыңызга эмне себеп болгон жана бул кесипти тандагыңызга өкүм койсузбу? Математика кесибин тандagaныма негизинен мектепте окуп жүргөндө ошол математика мугалими Эргешев Рахман деген биздин агайыбыз бар эле. Кыргыз улуттук университетте бүтүп келген. Ушул агайдын сабак бергени жагат болчу, түшүндүргөнү аябай түшүнүктүү болчу да. Ошол агай менин кызыкчылыгымды туудурду да, кызыгуумду туудурду. Агайыбыз ушул формулаларды доскага ушунчалык сонун жазат болчу. Ошол y барабар fx деп жазса, же бир квадраттык теңдеменин тамырларын табуу формулаларын жазса, ушунчалык жакшынакай жазылып, өчүргүбүз келбейт эле да. Ушул сонун жазылган деп. Анан биз ойлосок, биз ушундай жазсак экен деп. Чындыгында ошол багытты туура деп тандаган экенмин. Азыр өкүнбөйм. Эң туура багытты тандаган экенмин деп ойлойм. Анан программалоо бул бир үйрөнүп коюп, ошону окутуп жүрө турган сабак эмес да. Кайра жаңы тилдер башталат, ошолорду дагы окуп жетишип атасыз. Сиз бизге үйрөтүп, ошол кандай убактыңызды бөлүштүрүп атасыз? Бир күндүк күн тартибиңиз кандай өтөт? Ошол жөнүндө кызыгуулар бар. Рахмат. Чындыгында эртең мен 6 деле ойгонуп калам. Звонок койсом деле, койбосом деле ошол режимге түшүп калганмын. Эртең менен ошол туруп, убакыт болсо, демек бир сыра компьютерди жандырып карайм. Анан 8-де же 8:30 саат болот да. Ошого бир жарым саат калганда келип калам. Мен келгенде дайым ошол эми иш башталып, уборщицалар эми ошол шыпырып, тазалап даярдап жаткан болот да. Биринчи келип, ошол эшикти ачып, лабораторияларды керек болсо ачып коюп, даярдап, ушундай ушул адатка айланып калган. Анан обычно сабак эми 2-3-төргө чейин болот. Андан кийин баягы дежурстволор бар, кафедранын иши бар, деканат, университеттин иштери болот. Ушул өзүм иштеш үчүн саат бир 5-6лардан кийин колум тиет да, чындыгында. Ошондон кээде 7-8-ге чейин калып кетем. Охранниктер жаман көрөт. Ушул агайлы калып, ушул кала берет, ушул чыкпай экен деп. Бирок эми алар үйрөнүп эле калды окшойт. Мен келип эшикти ачып бир көрүп коет дагы, агай иштеп атыптыр деп коет, анан кете беришет. Чындыгында убактым жетпей калат. Ошондуктан базар күнү келип иштейм да. Элдер базар күнү ушул ойноп күлүп бир жактарга кетип калса, мен баргым келбейт ошол жака. Эң жакшы ушул кафедрага келип, ошол жерде силер айткандай баягы улам жаңылыктарды карап, интернеттен алып, ар бир сабакка ушу тыш шартына даярданып, конспектини жазып болгондо да ошо студенттер түшүнө тургандай кылып жазып, кыргыз тилинде же орус тилинде ушул анан сабак бергенде ошо сөзсүз проекттер менен сабак берип, ошол эле мезгилде компьютерде ошол мисалы бир маселе каралган болсо, ошол маселени бышыктай турган бир жакшы мисал, ошол теорияны баардык жагдайларын ачып бере турган мисалды атайын тандап, анан ошону демонстрация кылып берүүгө аракет кылам да. Ошондо мен ойлойм, ошо студенттер жакшы билим алат деп.
Аны эмнеден байкап атат? Мисалы лабораторияга өткөндө кээ бир студенттер иштебей отурган байкап калам да, сен эмне иштебейсиң десем, агай сиздин кечээ сабагыңызга катышпай калдым эле, азыр анча жакшы түшүнбөй жатам деген жоопторду угуп атам да. Демек мугалим эгерде лекцияда жакшы түшүндүргөн болсо, конкреттүү мисалдар менен жолду көрсөтүп койгон болсо, демек студенттерге жеңил болот экен. Ошол материалды үйрөнүп, андан кийин аны жалпылаганга мүмкүнчүлүк түзөт экен деп ойлойм да. Анан сиздин кетип атканыңызды биз көрүп калабыз анча. Башка айрым окутуучулар деп койсок болот. Иштен качып сабак бүткөндө кеткен учурлар бар да. Бирок сизди көрдүк кетип атканда дагы университеттин светине чыгып кетесиз. Ошоңузду байкап аябай таң калып койдук. Анан айтып өткөнүңүздөй эле биздин көпчүлүк убактыбыз компьютер менен байланышкан. Ошого көзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Ошол жерин айтып берсеңиз. Жакшы экен. Чындыгында ушу ар бир университеттин окутуучусу, студенти ушул өзүнүн иштеген жеринде өзүн ошол окуу жайдын негизги кызматкери деп сезиш керек да. Ошондуктан мен дайым ушул аудиториялардын, коридорлордун тазалыгына карап, силер айткандай ошол свет жанып калган болсо ушул өчүргөнгө аракет кылам да. Өзүм 3-этажда иштесем, 3-этаждагы светтерди өчүрөм. Кээде маз калып калат ошол наркы бурчта да. Чыгып карап, маздын свети өчпөптү деп кайра чыгып өчүрүп, кайра түшөм. 2-этажда жанып калат көбүнчө. Мына жаштар комитет тарапта жандырып коет. Мен адамдарга түшүнбөйм, студенттерге. Ушул бир студент келсе, же болбосо бир лаборант келсе, коридордо эч ким жок, сөзсүз светти жандырып туруп анан кирип келет дагы, 2-3 саат коридордо эч ким жок. Эми эч ким жок болгон болсо, светти өчүрүш керек. Мына коридордо жүздөгөн лампочкалар турат. Энергия кетип атат да. Лампочка тез күйүп калышы мүмкүн. Рахмат, силер мени байкапсыңар. Мен эч ким байкабаса керек деп ойлодум эле. Силер дагы ошондой да. Эгер ушундай эч ким пайдаланбай турган болсо, өчүрүп кетиш керек да. Кээде аудиторияны эжекейлер, агайлар жаап кетет. Мага эжеке акырын чыкса, бирок светин өчүрмөй келет да. Ошондой эле мисалы мен таң калам, мисалы мугалимдер, эжекейлер сабак өткөн болсо, досканын алдында бор кое турган, тряпка кое турган атайын жасалган мындай орун бар. Ошого койбойт дагы компьютер турган мугалим койгон. Мугалимдин документтери турган столго сөзсүз тряпканы коет, борду ошол жерге коет да. Ал жерде клавиатура турат, чаң кирет, башка кирет. Ошон үчүн дайыма айтам да, мугалимдерге да, студенттерге да. Бул досканын кое турган жери бар, ошол жерге койгула деп. Акыры болгондо ошол доскага жаздырып койдум. Тряпка менен борду компьютердин алдына койбогула деп. Окудуңарбы? Экинчи сурак кандай эле? Көзүңүздө. Көз. Чындыгында эртеден кечке компьютер карасаң, адамдын көзү ооруп калат. Ошондуктан кээде көзүм ооруп калат. Ошондо 1-2 күн дем алдырып көздү. Анан эртерээк жатканга аракет кылам. Кудайга шүгүр эми көз 1,5 менен көрөм очки. Кичине тамгалар болсо, анан чоңураак тамгалар болсо очкисине көрөм. Көздү сакташ керек чындыгында. Дем алдырып туруш керек деп ойлойм. Ачык тамгаларыбыз да биз көп отуруп көргөн. Жаш мугалимдер студентке даже таштаса болот. Очки тагынан бирок кичине ширик болуп калса тагынан да 1,5 менен плюс 1,5 да. Ошол менен тагынан. Sizdin egiliklerinizde biri bulup жүрөбүз. Ушул egiliklерден силер эмне?
Чындыгында ийгиликтин сыры бул эмгекте деп ойлойм да. Биринчи максат коюш керек. Ошол максатка жетиш үчүн кайраттуулук менен эмгектениш керек да. Кыйынчылыкка демек моюн бербеш керек. Кыйынчылыкты жеңиш керек деп ойлойм да. Bir misal keltirsem, misалы 1977 жылы ал мезгилде Фрунзе шаары эле мен студенттерди Олимпиадага алып барганымда, Олимпиадага алып барып 6-7 студент менен барганбыз. Анан Олимпиада бүткөндөн кийин бир күн убактыбыз бош калып калды. Биз менен барган агай эжекелер шаарды кыдырып келебиз деп кетишти. Анан мен 5-6 студентти ээрчитип Чернышевский деген журналдар турган библиотека болчу эле Фрунзе шаарында. Ошол жерге барып, студенттер менен кирип, паспортубуз менен журналдарды алып, студенттерге керектүү журналдарды айтып, статьяларды таап, студенттерден суранганмын да, ушул статьяларды жазып бергиле, мага керек болуп атат деп. Ал мезгилде ксерокопия жок эле да. Анан биз ошентип bir 50 çaktı статьяны көчүрүп келгенбиз да, кол менен. Анан ошол статьяларды көчүрүп алып келсек, Барпиев деген агайыбыз бар эле, Алибай Барпиев. Ошол көрүп кызыгып калды, сен эмне кылгансың деп. Көрүп каяктан алдыңар десе, ушунчаны өзүң көчүрүп алдыңбы дейт. Жок, студенттер менен көчүрүп алдым. Чогуу деп десем таң калган да. Ошол киши көпкө чейин айтып жүрдү да, ошо Сокуев жөн жүрбөйт ушул. Олимпиадага барганда дагы 50 чакты статья көчүрүп келген да. Ошон үчүн биринчиден кызыгуу болуш керек, экинчиден максатты ошол жетиш үчүн тынбай аракет кылыш керек да. Студенттерге дагы мен суртап келет элем. Мисалы студенттер татаал маселе болсо, чыгара албаса, мындай инициативасы өчүп таштап коет да. Жок, таштабаш керек. Аны демек, ал биз окуган мезгилде интернет жок эле да. Биз китептерди көбүнчө карайт элек. Библиотекаларга барып, магазиндерге барып, Мустафи деген агайыбыз айтып келет. Китепти керек болгондо издебеш керек. Китепти магазинге келгенде алыш керек деп. Ошондуктан китептерди биз көп алчу элек. Анан азыр эми жакшы. Азыр эми интернеттен издесең, маселен түрдүү чыгарыштар чыгат. Ошолорду жакшылап изилдеп үйрөнүп алса, аябай жакшы болот да. Ошондо мен өзүм Олимпиадага баргам бир жолучу. Баягы 50 макала көчүрүп келген дегенбиз, ал мен жетекчи болуп баргам Олимпиадага. Андан мурда 74-жылы, даже 73-жылы экен. 1973 жылы ошол эле Фрунзе шаарына бизди Олимпиадага алып барган. Студенттердин Олимпиадасы. Биринчи Олимпиада болсо керек, ошондо Фрунзе политехникалык институт эле. Ошол жерде мен 3-орунда ээлегенмин математика боюнча Олимпиадада. Андан кийин балдар кинолорго кеткен, мен книжный магазиндерди издеп кеткенмин. Анан бир китеп магазинге барып карасам, Смирнов Модест Михайлович уравнение смешанного типа деген китеп туруптур. Ачып карасам, дифференциалдык теңдемелер экен. Ал жерде азыр карасам, жекече туурдуу дифференциалдык теңдемелер экен да. Биз аны окуган эмеспиз. Биз кадимки эле дифференциалдык теңдемелерди окуганбыз. Педагогикалык институтта ошондой эле да. Анан ошол китепти алсамбы, албасамбы деп анан ойлонуп, баазын карасам 2 сом 93 тиын экен. Эми ал мезгилде 10 тиын менен тамактанат эле да. Ал акча өтө чоң акча эле. 25 сом стипендия берет эле. Китеп 3 сомго жакын болуп атпайбы? Анан алсамбы деп, албасамбы деп, 2-3 жолу экилен бирок барып алсам болбойт деп, стипендиянын аздыгына карабастан, акчанын аздыгына карабастан алдым ошол китепти. Кийин аспирантура тапшырганымда жетекчим айтып калды, вот Смирновду таап окуңуз деди. Мен анда Ташкентте аспирантурада жүрөт элем, тапшырган элем. Анан баягы жерде оюма келди.
баягы 3-курста окуганда мен албадым беле бул китепти деп анан библиотекалардан издесем жок ал китеп. Эми библиотекада бар экен, баягы фундаменталдуу библиотекада. Бирок эми үйгө алып кетейин десең, эми постоянныйга бербейт. Анан Ташкенттен келип, үйгө келип, баягы студент мезгилдеги алган китебимди алып барып, анан кийин окубадым ошо. Демек, бул деген сөз студенттик мезгилде эгерде кыялдасаң, максат койсоң, мечтать этсең, ошол сөзсүз кийин аракет кылса орундалат да. Ошол студенттерге кеңешим ушул максат койгула, өзүңөр кызыккан илимдин тармагын тандап алгыла, ошол боюнча адабияттарды чогулткыла, ошол боюнча иштеш керек. Келечекте ошол максатыңарга жетесиңер деп ойлойм да. Мен кийинки студентибиз төмөндөгүдөй суроо жолдогон. Сиздин профессионалдык илимий жетишкендиктериңиздин ичинен кайсынысын эң маанилүү деп эсептейсиз? Жакшы. Мен ушул кандидаттык диссертацияларды жазып жүргөндө жетекчим бир тема койду. Парабола гипербола теңдемелер боюнча чек аралык маселелерди чыгарыңыз деп. Анан ошол маселелерди изилдеп жаттым. Анан мен Андрей Васильевич Бицадзенин бир макаласын көрүп калдым. Дифференциальный уравнение деген всесоюзный журналда чыккан экен. Ал пространственный задачаны чыгарыптыр. Эллиптик гипербола теңдемелер үчүн. Анан менин караган маселелерим тегиздиктеле Бицадзе мекендикте кылат. Анан мен ошол Бицадзенин ишин окуп үйрөнүп, ошонун алган жыйынтыктарын парабола гипербола теңдемелерге мекиндик үчүн өткөрдүм да. Анан жетекчиме барып мен бир макала жаздым. Көрүп бересизби десем, семинарда доклад кылдым деп калды. Анан семинарда доклад кылдым баягы. Доклад кылып бир-эки замечание берди. Бир жума сурап, оңдоп бериңиз деп. Эми аспиранттык мезгилде иштейсиң да, күнү-түн иштеп, бир жумада Кудай буйруп баягы замечанияны оңдоп келдим да. Оңдоп кайра доклад кылдым. Доклад кылсам, орусча доклад кылдым. Эми Өзбекстанда жүрөбүз да, Ташкентте. Анан докладым аябай жакты. Анан жетекчим чыгып, анан башка аспирантурага айтты да. Мына келдиңизби? Көрдүңөрбү, бул Сопуев педагогикалык институтдагы мына өзүнө задача коюп, ушул 6 айга жетпей бир жакшы макала жазыпты. Болгондо да орусча жакшы доклад кылып берди деп, анан баягы менин макаламды всесоюзный дифференциальный уравнение деген журналга жөнөтүп, ошол жерге чыгарды да. Ошондон баштап баягы адам таланты өсөт экен да. Мен кандидаттык диссертациямды 1 жыл мурда бүтүрүп койдум. Анан 1 жыл мурда зачта кылдым. Досрочный зачта чанда болсо экен. Кийин анан доктордук диссертациям үстүнөн иштеп жүргөндө ушул 4-чү тариптеги дифференциалдык теңдемелерди классификациялоо деген маселе мага жагып калды. Ошол маселени чечип барганымда Өзбекстандын, Казакстандын, Кыргызстандын математиктери белгилүү академиктер аябай жакшы отуп берди да. Себеби ал 4-чү тариптеги теңдемелерди буга чейин эч ким классификация кылган эмес эле да. Ал жыйынтыктар мен ошол монографиямда бар. Ошол жерде Бишкекте Рафатов деген докторун алып, ушундай жакшынакай отуп берди да. Бул сиздин ишиңиздин 1-чи главасы үчүн доктордук диссертация берсе болот. Сиздин кылган иштериңиз бул уравнение математической физики деген китептин ичине основной демек параграф болуп кириш керек деп ушундай жакшы отуп берди да. Ошол жыйынтык мага өзүмө аябай жагат. Ал жерде 9 учур бар.
9 учурдун ар биринде дагы кичинекей учурлар болуп, бардыгы 106 учурга бөлүнөт да. Ошондо айтып жүрүшөт, сиздин ишиңиздин демек 106 тармагы бар экен. Ошол тармак боюнча өнүктүрүш керек экен деп айтышкан да. Ошол Сиз биз үчүн ийгиликтүү адамсыз да. Анан өзүңүз үчүн кандай экенсиз? Студенттер өзүн агай канчалык ийгиликтүү деп, өзүн канчалык жакшы көрөт экен? Сиз кандай адамды ийгиликтүү адам деп эсептейсиз? Мен эми ийгиликтүү адам деп ушул өзүнүн ишин жакшы билген, ошол ишине жакшы мамиле кылган адамды, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган адамды ийгиликтүү деп эсептейм да. Мен ушул 60 жашка чейин машина мингенге кызыкпаппын. Автомобиль мингенге кызыгат элем, бирок убактым жок болчу да. Эми мен угуп жүрчүмүн, машина минсе аны караш керек, бензин куюш керек, жууш керек, запчастарын дөңгөлөктөргө алмаштырып деген маселе. Мен ага убактым жок болчу да. Мен кандидатский кылышым керек. Мен диссертация, доктордук диссертация кылышым керек. Доцент, профессор болушум керек. Мен жакшы китептерди жазышым керек. Жакшы макалалар жазышым керек, жакшы сабак беришим керек деп жүрүп ошол машинага кызыкпаптым. Мына 2 жыл болду, жөнөкөй бир бала литражка колос деген машина сатып алдым, арзан баада. Эми ошону минип жүрөм эми ошол. Мага да мезгил жетти окшойт депчи. Биринчиден үйрөнүш да кыйын болду, чейин машина айдап көргөн эмесмин, бирок тез эле үйрөнүп кеттим деп ойлойм. Машина мингенде жакшы экен демек. Бирок машина минсе эле ошол чоң үйлөрдү салса эле бул ийгиликтүү адам деп эсептебейм да. Адам өзүнүн принциби бар, өзүнүн каалоосу бар. Мен ушундай ойлойм, эгер сен бирөөгө жакшылык кылсаң, жараткан да сага жардам берет деп ойлойм да. Баягы консультация мезгилиме студенттер келсе, ушул түшүнгөнгө чейин жардам берем да, ушул түшүнүп калсын депчи. Балким ошондон студенттер көп кайрылса керек. Ушул жардам берүү бул жакшы жөнүгө. Ошон үчүн студенттерге да айтам, жакшы окуган студенттерге да айтам. Сен калгандарына жардам бергиле, үйрөткүлө, өзүңөрдүн билимиңерди бөлүшкүлө деп. Мен ийгиликтүү адам үй бүлөсүн караган деп айтып өттүңүз. Ошол жерде бизде суроо пайда болду. Сиз үй бүлөңүз жөнүндө 3 кеп айта кетсеңиз. Мен эми үй бүлөм жөнүндө мен жолдошум ошол физика мугалими. Биз ошол институт окуп жүргөндө таанышканбыз. Мен ошол кезде жатаканада жатат элем. Болочок келинчегим да ошо жатаканада жатат болчу. Алар 314 комната, мен 315 комнатта элем. Кирип чыгып жүрүп ошо жактырып үйрөнгөнбүз. 2 уул 2 кызым бар. Чоң уулум азыр ушул декандык кызмат иштеп атат. Кээде коркуп калам, кандай замечание берип урушпайт экен деп. Бирок урушканга жеткирбейм деп ойлойм. Себеби өзүңдүн ишиңди так аткарсаң, калгандары үлгү болсоң, эч кандай жеңип укпайсың дейм да. Менде ушундай принцип бар да, мен көп эле айтып жүрөм. Көпчүлүк айтат, биз үйрөнүп келишибиз керек, тиги жакы бар, бул жакы бар, үйрөнүп келишибиз керек деп айтат да. Мен айтам, жок, биз алардан үйрөнбөшүбүз керек, алар бизден үйрөнүш керек деген девизди колдоном да. Демек, биз алардан эмес, алар бизден үйрөнүш керек. Бул эмне деген сөз? Бул биз алардан алдыда болушубуз керек деген сөз, туурабы? Биз алдыда болсок, алар бизден үйрөнөт. Анан биз артта болсок, алар бизден үйрөнөт. Биз алдыга чыгыш үчүн биз демек өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошондо үйрөнгө болот.
Ушуну сабакта да айтам, студенттерге да айтам. Биринчи өзүңөр үйрөнгүлө, анан калгандарга үйрөткүлө деп. Мындай суроо беришиптир. Эгер агай ушул дүйнөнү кайрадан жаралганда башынан кайсы катасын оңдомок экен, убакыттын өтүп кеткенине кайсы бир нерсеге өкүнөм экен? Кайсы катаңызды оңдомоксуз эгер кайра жашоо келсеңиз дешти. Жашоого келген болсом, ушул бир катам бар, кээде ошол телевизорду көп коюп коем. Сен баягы илимдин үстүнөн иштей берсең чарчайт экенсиң да. Ошо чарчаганда ошол кызыктуу сериалдар болсо, ошол бир кызыктуу сериалды көрүп кызыгып калсаң, ошону бүткөнгө чейин ушул көргүм келе берет да. Мисалы азыр билесиңер да, мисалы 20-30 сериалдуу кинолор бар. Бирок алардын ичинен мен көбүнчө патриоттук темадагы кинолорду жакшы көрөм да. Ошол бир кызыгып калсаң, ошону көрүп бүтпөйүнчө тынч ала албайсың да. Анан көрүп бүтүп, анан ошол кинодон положительный эмоция алып, ошол жерде кыйынчылыктарды ошол геройлор кантип жеңди, биздеги окуу процессиндеги кыйынчылыктар алардын алдында жеңил экен го. Буларды демек жеңсе болот экен го деген баягыдай ой пайда болуп, кайраттанасың да, алардан ошол положительный эмоция аласың. Ушул жагы жакшы. Эми ошол кемчилик дегени ошол бир көргөндө ошол мисалы базар болсо, эртеден кечке көрүп ошо бүтүрүп коем да. Ошондой кылбаш керек деп ойлойм да. Мына Кудай ашыр ушундай ийгиликтерге жеттиңиз. Бирок бул ийгиликтер дагы оңой менен келген жок. Анан төмөндөгүдөй төмөнкү суроо ушундай багытта экен. Сиздин дарегиңизге айтылган сын пикирлерди кандай кабыл аласыз? Туура, мен дарегиме айтылган сын пикирлерди мен туура кабыл алам. Калгандарын дагы айтам да. Мисалы сын пикир айтса, ага терикпеш керек да. Кээ бир адамдар теригип кетет, кээде урушуп кетет. Мен айтам, жок, урушпагыла, терикпегиле. Ал кемчиликти бүгүн кемчилик болсо, эртең аны жойсо болот. Ошондуктан кемчилик айткан адамга рахмат айтыш керек. Ошол кемчиликти айткан адамга мен бесплатно обед алып берем деп коем да, тамашалапчы. Сен ал кемчиликти айттың, сен түшүндүң, аны эртең оңдосоң болот. Анан ошол коллегаларга айтып калам да. Коллегалар баягы азилдешет да. Азилдин жарымы чын, жарымы төгүн дегендей тызылап кетишет да. Ошол анан урушуп кетет экен. Анан мен айтам, коллегалар, ушул азилди ушундай айтпай эле койгулачы. Анан көрө башка эле темада сүйлөшпөйлүк деп коем да кээдечи. Ошон үчүн сын пикир айткан адамга терикпеш керек, капа болбош керек. Тескерисинче ошол кемчиликти жойгонго аракет кылыш керек да. Менде мындай принцип бар да, мисалы, ушул бир маселени, мисалы, чече албай жатасың, чече албай жаткан болсоң, кантип чечиш керек? Ал маселени чечүү үчүн бир нече варианттар бар да. Ошолордун ичинен эң начар чечим сени канааттандырса, демек ошол туура чечим да. Демек, маселени чечип жаткан бир нече варианттардын ичинен эң начары плохой вариант сени канааттандырса, демек ал туура чечим деп эсептейм да. Ошон үчүн орустар туура айтат да. Если не знаешь, что делать, тогда делай по закону. Эң туура нерсе да. Эмне кылышыңды билбей жатсаң, демек закон боюнча кыл, сен ишиң туура болот дейт да. Ошону студенттерге да айткым келет да. Ушундай принципте иштесе жаңылбайт да. Кийинки суроо бизде учурдагы студенттердин билим деңгээлине, жүрүм-турум, маданиятына кандай баа бересиз? Азыркы студенттер аябай активдүү, энергиялуу, көп. Ушул жагы мага аябай жагат. Сабак берип жатканда
ушул мага өзгөчө алдыңкы студенттер жагат да. Ошолорду кийин ойлонуп ушуларга багыт бериш керек деп ушуларды тарбиялаганга аракет кылам да. Мисалы, мына Аркабай Нуркасым деген агай бар. Экинчи курста сабак берип жүрсөм, мындай ой жүгүртүүсү стандарттык эмес да. Мындай маселелерди жакшы чыгарат, чукул терең ойлонот. Анан ушул жигитти 4-курска барганда анын лаборанттык ишке алдым да. Анда кафедра башчысы. Кийин анан ушул өзүңөр билсең күчтүү программисттер өндүрүшкө кетип калат да. Мугалимдикке калбай калат. Анан ошол жигитти ошентип лаборант кылып алып, анан тема берип, кызыктырып, ошентип мына азыр илимдин кандидаты болуп иштеп атат. Бизнеске кетирбей койдум да. Ушул алып калдым, мына азыр Олимпиадага студенттерди алып барып атат. Ошондой эле мына Молдояров Уларбек дагы ушундай 2-курстан баштап ушундай ой жүгүртүүсү жакшы эле. Ушул жигитти дагы тарбиялап азыр мына көрүп атасыңар, биздин университетте эң алдыңкы окутуучу, сайттын автору, мына антиплагиат деген программанын мына автору, дагы башка көп иштерди жасап атат. Мына ушундай жигиттер, мына Умаров Тилек деген азыр таанысыңар, мына ал ишке алып калдым. Ал дагы ушундай кетип атат да, ошондагы мындай үйрөктүрүп. Мына Кожобеков Кудайберди андагы 4-курска келгенде ишке алып, ишке алсак армияга алып кетип калды. 1 жыл анын ордун сактап, кайра келгенден кийин баягы ордуна ишке алып, мына азыр окуу департаментинин директору болду, андан кийин окуу иштери боюнча проректор, азыр эми замминистр болуп иштеп атат келечекте. То есть ушундай жигиттерди көп байкап атам да. Мына силердин курсуңарда дагы бар, эми азыр айтсам болбойт да. Алдымда турган жигит дагы ошондой. Бул жигит мынакей дагы баягы Шүкүрбек деген бир Шүкүрбек. 1-курстагы бир жигит. Дагы ушундай яркий талантты байкадым да 1-курста. Тилекке каршы Россияга кетип калыптыр азыр. Окуусун таштап. Эмне болду десем, турмуш шарты. Мага кеңешпей кетип калыптыр. Ушул жигитте өтө жакшы перспектива эле. Ошон үчүн ушундай алдыңкы студенттерди биз өстүрүшүбүз керек да. Берке студенттер бар эми арасында ушул сабакка көңүл бөлмөй, кечигип келет, сүйлөшөт, соткочу кылып, бирөө менен сүйлөшөт, ушундай. Ошолорго айтам. Силер убактыңарды бекер кетирбегиле, жакшылап окугула. Келечек силердики деп айтсам угуп калат деп мен. Бул жерде бир студентибиз кызыктуу суроо бериптир. Эгерде сиздин студент убагыңызда азыркы учурдагыдай шарттар болсо, заманбап технологиялар келип, Сопиев Рахимжан агайды кандай элестетип алдыңыз? Тилекке каршы биздин заманда мындай технология жок эле да. Чындыгында мен көп өмүрүм ушу статья көчүрүү менен кетти. Айттым го баягы 50 статьяны Фрунзеден көчүрүп келдим. Бирок аспирантурага киргенде жүздөгөн статьяны көчүрдүм. Китептерди көчүрүп алдым. Ташкентте жүрүп. Себеби мен ойлогом. Мен Ташкентте вечный калбайм. Баары бир өзүмдүн жериме барам. Ошол жерге барганда бул жердеги макала китептер таба албаймын мен оны. Демек мындай карап керектүү статья болсо сөзсүз ошону көчүрүп алганга аракет кылат элем да. Эгерде бүгүнкүдөй заман болгондо мен ошончо убактымды кетирбейт элем да. Ошончо убактымды башка багытка жумшайт элем. Мына азыр биздин университетте кайсыл багытты өнүктүрүшүбүз керек. Албетте бул
информациялық технологияларды өндірішке кіргізішіміз керек. Мысалы экономикаға, білім беру системасына, банк системаларына, ишканаларга. Ал үчүн демек ошол элиңдин демек жаңылыктарына артта калбай жетип отурушубуз керек да. Ошолорду демек жаңылык катары киргизип, азыр бардык маселелерди ушул программалоо жолу менен, информациялык технологияларды колдонуу жолу менен автоматташтырса болот да. Ошол маселелер боюнча иштейт элем да. Ушундай деп ойлойм да. Азыркы биздин студенттерге аябай жакшы да. Аябай жакшы колдо көчүрүп отурбайт, ксерокопия кылып алса болот, сканер этип алса болот, интернеттен скачать этип алса болот, булуттук технологияны сактап коюп, каалаган жерге барып, тоого деле барып алып окуса болот. Кандай жакшы заман. Демек ушул замандын баркына жетип, пайдаланып калыш керек да. Өзгөчө жаштар, студенттер эртең бүтүп ишке барганда эч ким консультация бербейт, биздин берген мугалимдерди. Ал жерде өз алдынча иштешке туру керек. Ошон үчүн азыр билбеген нерсесин билгендерден сурабаш керек да. Кийин кеч болуп калат да. Дагы бир студентиз төмөндөрдөн сурап бериптир. Руханий азык сиз үчүн эмне? Кантип руханий азык аласыз? Руханий азык туура. Руханий азык бул көбүнчө мен ошол жакшы фильмдерди көргөндөн алам да. Ошол фильмдерди көрүү менен өзгөчө патриоттук деп атпаймынбы? Ошолорду көрүү менен күчтөнөм. Эркек күчтүү болот. Демек ушундай геройдой болуш керек экен деген ойго келем да. Анан кийин мына жакшы ырларды угам. Ырларды угуп, ошолордо мындай дагы эмоция аласың да, күч кубат аласың. Андан кийин мындай өмүр өрнөктүү адамдарды көрүп туруп, ошолордой болгум келет да. Ошолор жасагандай иштерди жасагым келет. Ошолордой болгум келет. Демек ошолор өзү жашаган мезгилде ошол кемчиликтерди оңдош үчүн иштеди да. Биз дагы ошондой кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ошондон демек биздин руханий байлыгыбыз, патриоттук сезимибиз барган сайын жогорулайт да. Ар бир ошол жаран өлгөнүн өнүгүшү үчүн өзүнүн салымын кошуш керек да. Өзүнүн тармагында, алы жеткен тармакта ушул такай иштесе, кээ бир адамдар айтат, эмнеге кыйналасың дейт. Күнү түн иштеп эмне кыйналасың, эмне салчылыгы бар дейт да. Анан мен айтам, биз кылбасак ким кылат анан? Бул ишти кимдир бирөө кылыш керек да деп. Ошон үчүн биздин ректорубуз Каныбек Абдывасов айтат да, бул демек активдүү иштеп аткан окутуучуларыбызды колдошубуз керек. Ошолордун мисалында калгандардан ошолорго демек талпынып, ошолордой болом деп үлгү болот ошолорго. Ошолорду даңктап, биз университетти даңктайлы дейм. Мен да ушул принципке кошулам да. Ошол жакшы иштеп жаткан адамды колдосок, ага демек шарт түзүп берсек, демек ал калгандарын сүйрөп чыгат. Калгандарына демек жол көрсөтөт. Ошентип отурса, анын учениги калгандарын сүйрөп чыгат. Биз ушундай тартипти иштешибиз керек да. Азыр баардыгы эле сетевой маркетингде ошого ооп кетти да. Ошол сетевой маркетингди биз окутуу процессине алып келишибиз керек. Пускай бир адам үчөөсүн атластан үйрөтүп чыгарсын. Ал үчөөсү дагы үчөөсүн үйрөтүп ученик кылып чыгарсын. Ошондо биз өнүгүп кетет элек. Ушуга маани бербей жатышат да. Бирок ушул идея жакшы, ушундай кылсак жакшы болгон турат. Кийинки студенттериз эгерде сиз артык балл тутуп алсаңыз, кандай үч тилек тилейт элеңиз? Эми
Бул эми алтын балык деген сөз бул тарбиялык мааниси бар да. Бар нерсенин бардыгын билиш керек деген сөз да. Баягы Пушкиндин алтын балыгы деген сөз бар нерсенин кадырын билбей баягы күчүң жетпеген бийиктикти элестетип алып, анан жаңылыш жолго түшүп калуу деген сөз да. Ошондуктан алтын балыкка мен ишенбейм. Адам өзүнүн балыгына ишениш керек, өзүнүн максатына, өзүнүн күчүнө ишениш керек деп ойлойм да. Бул алтын балык бул тарбиялык анан мааниде айтылган нерсе да. Өзүн бар нерсенин кадырына жетпесең, баары бир сынган чарада каласың деген сөз да. Мен ушундай деп ойлойм да. Анан ушул багытта суроолорубуздун акыркысы экен. Жашооңуздагы эң баалуу жана унутулгус белек эмне? Эми өзүм үчүн эң баалуу унутулгус белек ушул мен илимий изилдөө иштеримдин жыйынтыгы да. Себеби алар тарыхта калат. Баягы айткандай 9 учурду тапканыма өзүм өтө мындай ыраазымын да. Себеби анын демек математикалык туура экендиги далилденип турат да. Геометриялык жактан дагы, математикалык жактан дагы далилденип турат. Ошону окуган сайын ушул ырахат алам да. Бул өзүмө ушул демек кылган белегим деп ойлойм да. Эми азыр мен ушул дагы экинчи бир белекти жасайм деп максат кылып койгон ушул үстүнөн иштеп атам. Мына бул көрүп атам да, студенттер кыйналып атат, мугалимдер кыйналып атат, жаңы технологиялар келип атат, жаңы тилдер чыгып атат, программированиянын татаал илим. Ошону жеңил, оңой, түшүнүктүү жол менен жазган окуу китептер жок болуп атат да. Болгондо да кыргыз тилиндеги китептер жок болуп атат. Ошондуктан мен программалоо сериясы деп 10-20га жакын китептерди чыгара турган проект үстүнөн иштеп атам да азыр. Анын жыйынтыгын көрүп атам. Азыр чөйгөй варианты азыр ФТПда жүрөт да, студенттердин колунда жүрөт. Бесплатно кайдана бергиле деп атам. Бир күн барсам, бир студентибиз светтой китепче кылып чыгарып алыптыр. Да карасам, менин стилиме окшоп кетиптир да, баягы тексттеричи. Мына китепти ким жазды? Неш көрсөм, бул сиздин китебиңиз дейт. Түп карасам, чындыгында эле мен баягы ФТПга таштаган китебим экен. Баягы PHP анан Delphi боюнча китептерим ошол бүтөйүн деп калды өз чындыгында. Светной кылып чыгарып алыптыр. Азыр эсимде жок кайсы студент экен. Бирок светной кылып жакшынакай кылып чыгарып алыптыр да. Анан өзүм да кызыгып калдым. Ой, бул китепти тезирээк чыгарыш керек экен. Демек керек турбайбы деп. Ошол программирование деген сериядагы китептерди мына HTML, JavaScript, PHP, Visual Studio, Delphi, C Sharp, дагы башка аяк деген ушундай бир бүгүнкү жаңы заманбап багыттарды өнүктүрүш керек болот да. Ошону кыргыз тилинде жазып, мисалдар менен түшүндүрүп студенттерге берсек, бул чоң белек болот эле да. Өбөлгө болот эле да. Бирок убактым жетпейт да, чындыгында өзүм кейип коюп атам. Ушу телевизорду азыраак көрүп, ушу китептерди жазсам болбойбу деп өзүмдү уяткарып, ардантып коем. Кээде. Буюрса отпуска мезгилде чыгарамбы деп отурам. Мына биздин университеттин 80 жылдык юбилейи болгон жатат. Ошол мен ойлоп атам, факультетке айтайын деп атам. 80 жылдык юбилейге 80 китеп чыгарбайлыкпы деп. Ошол кыйлап өнүгүү болот эле да. Ушул оюмду айтам деп турам. Буюрса, мына 100ге жакын мугалимибиз бар. Ар бири бирден китеп жазса, 80 китеп жөнү жазылат. Зато демек студенттер үчүн өтө пайдалуу болот да, турам. Китеп билдирип жүргөндөн көрө
суроо берсем деп өзүңүздү эки сөз менен мүнөздөп бериңиз. Эми жөнөкөй бирок аракетчил. Бизде кошулабыз. Сүйүктүү китебиңиз кайсы дептир? Сүйүктүү китебим эми албетте мен өзүм китебим. Мен эки китеп жаздым. Краевые задачи для параболы гиперболических уравнений деген 86-жылы Ташкент издательствода чыккан. Ушул китебимди ачып барактап коем. Экинчиси теория дифференциалдык уравнений четвертого порядка, баягы доктордук диссертация негизинен экинчи монографиям чыккан. Ошол китепти дагы барактап коем, дагы баягы жазган сөздөрүмдү эгер азыр китепти жаап ошону жазам десем жаза албайм да. Демек ушундай талант келген окшойт деп атам да. Ошончалык жазган экенмин. Орусча чыккан экөөдө. Ушундай орусча жакшы жазылган. Кийин интернеттен карасам, куду ошо мен жазгандарым башка бирөөнүн авторефераттарында, диссертацияларында жүрөт да ошол. Эми азыр антип плагиат болуп, запрет болуп калды. Бирок көп байкадым, ошолор ошентип жазган. Демек ошол менин баягы слово түзгөндөрүм, слово содержание. Демек жаккан да ошол. Кынтыксыз да ошол. Мына ушундай болсо жакшы болот. Андан кийин эми мен көбүнчө илимий китептерди окугам да. Баягы айткан уравнение смешанного типа деген китеп бар. Ошол китепти жакшы көрөм. Смирновдун чыгарган китеби. Баягы студенттик мезгилде алган китеп. Андан кийин Тихонов Самарскийдин уравнение математической физики деген китеби бар. Кашляковдун основные дифференциальные уравнения математической физики деген. Ошол китептерди жакшы көрөм. Анан задачтен битсаден задачты жакшы көрөм. Аябай түшүнүктүү жакшы жазылган. Ошол анан эми адабий китептерден Чыңгыз Айтматовдун китептерин жакшы көрөм. Ошол мындай тарбиялык мааниси бар да. Ошол Сыңгап кылычты жакшы көрөм. Патриоттук духту тарбиялайт. Мекенчиликти тарбиялайт. Ушул. Анан агайдын жашоодогу миссиясы, девизи кандай болуп кеткенин суроолор. Менин девизим ушундай. Ошол сен бирөөдөн эмес, сенден башка бирөөлөр үйрөнсүн деген. Бул биринчи девизим. Экинчиси, если ты умный, то почему ты бедный? Деген орустардын учкун сөзү бар да. Бул эмнени билдирет? Сен акылдуу болсоң, эмнеге жадысың сен? Демек акылың менен байышың керек да. Деген ой мага күч кубат берет да. Ошол. Биздин жыйынтыктоочу суроосун өндөөчү. Окумуштуу катары сиздин эң негизги сурооңуз кайсы? Кимге, студенттерге же өзүмө? Негизи өзүңүзгө. Өзүмө катары, өзүмө. Эми окумуштуу катары алдымда ушундай максат койгонмун. Өзүмдүн ошол илимий багытым боюнча студенттер үчүн түшүнүктүү тил менен жазылган бир специальный курс жазгым келип жүрөт да. Ушул көп маселелерди таап койдум. Ушуларды жазган убактым болбойса, бирок буюрса жазам деп ойлойм. Себебі бизде магистратура болуп атат, жакында PhD докторантурачылар, аспирантура болсо иштеп атат. Азыр мисалы 8 кандидаттык диссертацияга жетекчилик кылып даярдап койдум. Дагы бир топ окуучуларым бар. Мына жаштар өсүп келатат. Ушуларга белек катары ушул уравнение смешанного парабола гиперболического типа деген багытта специальный курс задачтык менен жазам деген ушул негизи максатым, миссиям ушул деп турам да.
Азыр айтып өткөн баардык максаттарыңызга жетишиңизге биз да тилектешпиз. Аны ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биз үчүн арнап студенттердин суроосуна жооп берген үчүн студенттердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эч качан талбай ден соолукта бактылуу болуңуз, үйлөрүңүз менен. Биз сиз менен сыймыктанабыз, ар дайым бар болуңуз. Рахмат, силерге да ийгилик, ишиңерге талыкпай окуула, эмгектенгиле, жакшы адис болгула, Кыргызстаныбыз үчүн иштегиле, Кыргызстанды өнүктүрөлүк. Мен студенттерге айтат элем, ушул кемчиликтер болсо айтсаңар, биз ушуну оңдосок деп. Кече жакында бир студент келди мага. Ушул жакшы суроолор айтты сунуштарын. Ошол сунуштарды колдойм. Мисалы, өндүрүштүк практика эки эле жума болуп атат, ушуну көбөйтпөйсүзбү деген. Ошону 4 жумага жеткирели деп атабыз. Мына программалоо тилдери боюнча жагын тилдерди окутпайсыздарбы деген сунуштарды айтты. Дагы бир топ сунуштарды айтты, мен жазып алдым. Ошолорду иштегиле болуп турат. Ошондо студенттерге да кааларым. Ушундай жакшынакай заманда интернет технологиянын өсүп өнүгүп турган мезгилинде биздин студенттерибиз өсүп өнүгүп алыш керек, жакшы адис болуп алыш керек. Чогуу мугалим, студент бул эки канатта адисти даярдоонун Кыргызстанды көтөрүүнүн эки түркүгү, эки багыты. Ушул чоң иштесек, демек өлкөбүздү өнүктүрсөк, жашоо жакшы болот. Максатыбызга жетебиз. Ийгиликтер көп болот. Силерге да ийгиликтер каалайм. Рахмат. Ушундай убакыттар болуп калды. Сизди жолуктуруштар, кыйла күттүк, илимий конференцияларда жүрөсүз. Ошол байланыштуу суроолор көп. Баарын жазган жокпуз, иликтеп жаздык. Анан суроолорду жана сизге болгон каалоо тилектерди бул жерге салып койдук. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мага дагы берген суроолор өтө жакты. Бул суроолор мени дагы жаңы бийиктиктерге жетелейт деп ойлойм, багыттайт деп ойлойм. Рахмат. Жакшы багыт бердиңер мага. Рахмат.